Суроом ажырашкан аялдарга эмес, турмуштуу эри бар аялдарга. Турмушка чейин күйөөңүз көп жерге алып барат, романтичный шамдарды жагып көптөгөн романтика столдорду, романтика жолугушууларды кылат, бирок турмушка чыгып, 2-3 балалуу болуп, жыртык нерсе кийип калган учуруңузда дагы, анын эртең менен баштап кечке чейин кызматын кылып, идишин жууганыңыздан бери сизди канча жолу романтика кылат, канча жолу столго алып барды, канча жолу кафеге алып барды, канча жолу шаарды айландырды мисал үчүн. Деп айтып сизге суроо берип атам, бирок бул суроом чындыгында эркектерге да. Эркектер, сиз тойго чейин көп нерсени кылып атасыз, да, романтиканы кылып атасыз, да, жолугушууларды кылып атасыз, бирок тойдон кийинчи. Ал чындап сизде экзамениңизден өтүп бүткөндөн кийин, балдарды ширин шекер балдар төрөп бергенден кийин, сиз саартан кечки кызматыңызды кылып аткандан кийин да шарт кылышы, сиз дагы шарт болгон маселелер аны айландырыш, көчөгө чыгарыш. Көчөгө чыгарыш дегенде баары кет деген эмес. Өзүңүз алып барып, кээ бир жерлерди көрсөтүп, бул керек нерсе. Чындыгында тойго чейин башка маселе, башка мамиле, тойдон кийин башка мамилени кылып коюп атат. Кээ бир эркектер. Бардыгы эмес. Ошондуктан эки жүздүү болбош керек. Убадалар өтө көп берилет үйлөнгөнгө чейин. Тойдон кийин, тойго чейин о гина, тойдон кийин бул гина деген нерсе болуш керек.